урматтуу жердештер, Имамбек Мусаминович, биз да ошо Москва шаарында 2018 жылдын 7 апрелинде şu жердештерди чогултуп, биринчи чогулушубузду уюштуруп, эми мыйзам боюнча болсо дагы мындай өзүбүздүн сөзүбүз боюнча элди чогултуп, ошо 18 айлык фонд биригип ушул ишти баштаганбыз. Кудайга шүгүр, азыркы күндө жана айтып кеттим, 45-46 фонд, айлык фонддор биригип, 7 айдын ичинде 1 миллион 300 миңден ашыгыраак ушундай кайрымдуулук иштери жасалдык. Анын ичинде жанагы атыңга шүгүр Груз 200 деген көйгөйлүү маселелер, ушулар көбүрөөк. Андан сырткары ооруган, сыркагандарга жардам берип атабыз. Мечиттерге жардам берип атабыз. Мындан сырткары жаңында айтып кеттим, бизде основной басса жаштардан түзүлөт экен. Москвада көпчүлүгүбүз иштеген экенбиз, сөзсүз түрдө жаштар. Ошол жаштардын башына бириктирип, ошо айлык фонддорго мүчө кылып каттап берип дегендей, ошондой иштердин үстүндө иштер жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде биз ушу Москва шаарында райондук деңгээлде бир 5 чоң иш-чара өткөздүк, спорттук иш-чара. 2 жолу волейбол турнирин өткөздүк, 2 жолу футбол, 1 жолу күрөш, клубдук күрөш боюнча. Турнирлерди өткөрүп, спорт тармагына где-то бир 260 миң рубль жумшадык. Кыскача ушул мына сырткары Москвада жанагы кыргызстандыктардын арасында футбол боюнча Кеджи-лига деген турнир өтүп атат да. Кабарыңыз болсо керек анча-мынча. Ошого Кеджи-лигага футбол боюнча турнирге биздин райондон 5 команда ойноп катышып, анын 2-3-өө жакшы байгелүү орундарга жетишип атат. Аларды дагы биз анча-мынча ушул демөөрчүлүк кылып атабыз. Формасын алып беребиз. Инвентарды жанагы спорттук, жанагы спорт айынчыларын арендалап этип дегендей ошондой жардамдар көрсөтүп атабыз. Азыр дагы кышкы сезон башталды. 2 командабыз ойношуп жакшы жетишкен. Кыскача ушул дагы если бир кененирээк маалымат керек болсо, анда беришке даярбыз. Анда урматтуу жыйындын катышуучулары, алдыбызга тамак келди. Бир катар алдыбызга келген нарса нематтардан жеп тамактанып турсаңыздар, ага чейин ушул биздин Кадамжай районунун таланттуу кыздарыбыз, эжекелерибиз, балдарыбыз, агайларыбыз бар. Ошондуктан мына маданиятсыз эл болбойт дегендей, бүтүн эл бүтүн жерде жүрсөк дагы өз маданиятыбызды унутта калтырбастан ала жүрүү максатында Кадамжай кайрыктары аттуу адабий жана маданий клуб биздин Кадамжай районунун карамагында иштеп жатат. Азыркы сөз кезегине же болбосо мындайча айтканда маданият ишин алып баруу үчүн, маданий тармакты көрсөтүү үчүн ушул кайрымдуулук, Кадамжай кайрыктары адабий маданий борбордун жетекчиси Гүлбара Тактаров эжебизге сөзгө жарым берсек, ошону менен бирдикте Исфайран би тобун түзүүчү Айгүл Чилаева деген биздин таланттуу эжекебиз бар. Маматсак агай аксакалды чакырсак кандай болот экен? Маматсак агай. Тайырбекти да кошо чакырып койсом, чакырып кетирип койсом. Анда эмесе урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүн сиздер менен
ушунчалык жакшы маанайлар айтылды, жакшы сөздөр айтылды, жакшы каалоолор, тилектер болду. Биздин мейманыбыздын сөздөрүн уктук. Эми ушуларга биздин маданий ишмерлерибиздин таланттарын тартуу кылабыз. Сөз кезеги, конечно, биздин аксакалыбыз Мактар агайда. Агай, анда сөз бересиз. Урматтуу кадамжайлык туугандар, акелер, үкелер, эжелер, карындаштар. Биринчиден ушинтип биз мына имам эди менен жолугуп ушунчалык менен бардыгыбыз дагы жүз көрүшүп отурганыбызга өтө мен ыраазымын. Алла ыраазы болсун жасаган иштеңерге. Баягы цифралар менен айтып кетти. Бул нерсени ар ким эле колдон келип аткара берди. Баягы бир бетте дагы бир экөө сүйлөп кетти. Кадамжай деп. Мен силерден суранат элем. Муксага кадамжайдан эмне себептен оомат кетпейди? Себеби баш жагыбызда Шаймардан турат. Күн чыгышта Дөбөт Бирим турат. Күн батышта Жигит Бирим турат. Ортодо Азирет Али. Чоң үч бурчтуктун ичинде турабыз биз. Ошондой эле эң байыркы, баягы Оштун 3000 жылдыгын изилдегенде эң байыркы адамдар жашаган жер кайсы жер десе, Айдеркендеги Селинкүр дейт. Сулумкүр деп коет тарыхта. Мен атайын ошо Селинкүргө барып кирип чыктым да. Кыскасы, мындай ойлоп көрсөк, эң байыркы адамдар жашаган жер, эң байыркы адамдар пайда болуп, ошон үчүн баягы сактар, гундар, скиптер, айланып келип массагеттер деген аттар менен жүрөт кыргыздар чачылып. Ошолордун эң башталышы өзөгү ошол Кадамжай болот. Мындайча айтканда ичкилик тобу деген бар да. Мына Кадамжай, Лелек, Баткен. Көрсөк, мынакей, оң канат деп коет, сол канат дейт. Анан ичкилик ортосу. Оң канат, сол канат болгондон кийин ортосу бирөө болуш керек да. Ошо ортосу баягы жети хан чыккан ошо биздин Кадамжай болот. Кол чаап койбойбуз. Анда эмесе силерге ушул эне тилип өссүн эмен багындай деген мен өзүмдүн бир ырымды аткарып коеюн. Тамактан алып өзүңүздөрдү кеңири сезип. Kırgız eli, el çatlat el olur, Kırgız ceri, Kırgız saklı, Kırgız eli, el çatlat el olur, Kırgız ceri, Kırgız saklı. Akça Kırgız, yılların dokusu, çarçılar, kimi bozu yüzünü, gece atar, konaklarına sana, hava gelip yürüdü, gece atar, konaklarına sana, hava gelip yürüdü.
ойда жүрсем елге диле айланып эраларды жеңіп келем бағынбай қырғыз елі өз қылайым күркіріп қырғыз тілі өссін менен бағынбай қырғыз елі өз қылайым күркіріп қырғыз тілі өссін менен бағынбай. Ömrünüz uzun olsun, talantınız taşkınlar etmeyin. Aynen bizim vaxtımızda var bolunuz. Andemese, hormatlı jenin katışçıları azırkı кезекте ушул биздин Кадамжай айымыбыздан чыккан таланттуу айымдарыбыздын бири Гүлбара Тактарова эжегибизди көрөбүз. Эжегебиз 1973-жылы 7-июлда азыркы Кадамжай районунун ынтымак айылында мугалимдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 2009-жылы Москва шаарындагы медициналык колледждин массаж курс бөлүмүн ийгиликтүү окуп бүтүрүп, элге ден соолук тартуулап, өз жарыгын аябай келет. Ошону менен бирдикте кошумча өзүнүн талантын элге тартуулоо менен бирдикте мындай кичинекей китепчесин чыгарып, баардыгыңыздарга өр дүйнөсүн тартуу кылат. Эгерде каршы болбосоңуздар, ушул эже өзү Гүлбара эжеке ушул китепчесини биздин бүгүнкү кадырман коногубуз Имамидин Самидиновичке берип койсоңуз. Өз колуңуз менен тапшырыңызчы. Мен тапшырдым. Кол кармашып койсуңар. Аял мен кол кармашымда кандай өзүм болсун. Келечекеңизге мындан ардагы талантын ташындай берсин деп tilep сөз кезегин берели. Кане эжекенде? Урматтуу ушул кеченин меймандары, жердештер, ис байрам тунук суусуну, мөрөк суусуну ичкен кулундар, Шахмардан суунун тунугуну ичкен, агымында аккан, кайнап келген жылуу жумшак кулун кыздары, сиздер үчүн, биз үчүн бүгүнкү кече аябай кубанычтуу, эң бактылуу күндөрдөн болуп эсептелип, Москвадагы тарыхыбыздын бир бурчунда калат. Жана ошондой эле алыскы элде, алыскы журтта журт болуп калдык, эл болуп калдык. Ушул жерге биздин жыйылышыбыз өзү биздин элчилигибиз, журтчулугубуз, айылчылыгыбыз, Кадамжай журтунун духу, руху. Ошону менен бирге мен эмне деп айтар элем? Маданиятсыз эл болбойт дегендей, биз алыскы журтта, ушул Москвада Максак агай баш болуп, маданиятыбызды колдон келишиче көгөлөтүп, бийиктетип сунуп атабыз. Көп региондор топтолушкан райондор, областтар ичинде. Ошону менен бирге былтыры Сармерден өтүп кетти, биздин кыздарга берилген. Быйыл жазда Сармерден бизге берилди, тилекке каршы жигиттерибизди топтой албай отказ бердик. Буйруса ушул жылдын март айында эми мындай жүрсөм көп суроолор берилет экен, ыркесени качан аласыңар деп. Ошол суроого биз эми маданият, Москвадагы маданият борборудан буйруса мартка ыркесени Кадамжай районуга алабыз. Сиздер күйүмдүү, пышымдуу, Кадамжайга пышкан, күйгөн улан кыздардан, кулундарынан, кайнап чыккан кыздарынан болуп, ушул ыркесени маданиятыбыздын борборуну атыдан суранып кетет элем. Толук өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөрдү биринчи орунга коюп, Кадамжай деген жүрөгүңүздөрдө кандайдыр бир тамчыны тамчылатып ушул ыркесеге мен суранып кетет элем. Алдын ала кийин дагы кандай убакыт болуп калат, ушул учурдан пайдаланып ошо ыркесеге салымыңыздарды кошуп беришиңиздерди суранабыз. Жана ошондой эле мен жакында бир ай болуп калды, Кадамжай кайрыктары аттуу өзүмдүн Кадамжай таланттарыны топтойын деген максатта ушул эметип мына Тайыр Максак агай Айгүл болуп топтоп чыгарып, мен өзүмдүн идеям боюнча Кадамжай кайрыктары кайрылуусун айтып коеюн. Бардыгыңыздар жүрөгүңүздөргө сактап алыңыздар. Кимден урук тууганы, Кадамжайдын сууну ичкен кулун кыздары болсо, бизге кайрылыңыздар.
Кадамжай кайрыктары калемдештерди издейт. Анткени маданиятсыз эл болбойт дегендей, элдин, жердин, Кадамжайдын маданиятын көтөрүүгө өз салымыңыздарды кошуңуздар. Сиздерди урматтап, Гүлбара Тактарова. Кадамжай кайрыктарынын кайрылуусу. Жана ошондой эле мынанда Кадамжайдан чыккан Дил Ордо эмеси келип жетти бизге, журналы. Бул жерде Максак агай катталган, Тайырбекибиз катталган. Бул дагы Дил Ордо журналы Москвада болуп өтмөкчү. Бардыгыңыздар жакшы эле иштерде иштеп атасыздар. Өз салымыңыздарды кошуп, ушул Кадамжайдын Жолдошбек Мамажанов атындагы маданият үйүндөн кызмат кылган көп улан кыздарыбыз жазылган. Ушул Дил Ордого бардыгыңыздарды өз салымыңыздарды кошосуздар дейбиз. Албетте сиздерди жардам кылыңыздар дебейбиз. Талантыңыздарды, элге болгон, журтка болгон жылуу жумшак мамилеңиздерди, күйүмдүүлүгүңүздөрдү ушул Дил Ордодон тастыктап, ар бириңиздер ким, кандай экениңиздерди биз билип, бири-бирибиз менен жылуу жумшак жүргөнүбүз, бул биздин духубуз, маданиятыбыз, Кадамжай районунун элинин бийиктигини тастыктайбыз дагы бир жолу. Ошондой эле мен өзүм бүгүн сүйүнүп, көптөн бери жазып, ушул кайрыктарды жазып чыкканымды эле эметип чыкканмын. Анда эмесе көңүл буруп койсоңуздар. Кадамжайым ырсаттарынан. Кутман элем, сүйгөн жерим Кадамжайым, кең койнуңа баратамын, күтүп алгын, кут ырыскы пейли, кең журтумду мен кымбат ыйык тумар кылып тагынамын. Баалап сени алыстарда жүрөбүз биз, баалуулугун элге арнап ырга салам. Башы изи таанылган инсандар бар, мактансам аздык кылар көзгө сүртөм. Баалуу затың сурмасымап дүйнөгө тарап, ордолуусун бүт аламдын кең төрүндө, киндик каным тамчылаган Кадамжайды баалап турат Европа алымдары. Молдо Нияз, Орозбеков, Масалиев муундарга таза мөрөк ис калдырды. Таржымалдап, калем алып, жазгым келет, калтырайын ырга салып тарыхтарын. Чоң рахмат. Сизге да аябай чоң рахмат. Ушул талантыңыздан эч качан жазбаңыз. Ташкындай берсин. Ак суудун, Исвайранын суусундай ташкындап жүрүңүз. Анда эмесе кезекте бир бала, бир кыз кайрыга. Анда сөз кезеги мына жигитте, Тайырбекте. Анан кийин жыйынтыктоочу сөз сизде болот, Айгүлжан. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер. Сиздер менен ушундай сыйлуу дасторконун үстүндө жүз көрүшүп амандыкта көрүшүп отурганга аябай кубанычтамын. Дайыма Кадамжай элинен ушундай достуктун шааны кетпесин. Мен өзүм тууралуу кичине өзүм кыскача маалымат берип кетсем, мен өзүм Кадамжайдын Айдерген шаарынан болом. Көптөн бери Москвада ошондой коомдук уюмдарда мүчө болуп, колдон келген кызматты аркалап келип жатканым. Анан жакындан бери бул Гүлбара эже, Максак агай үчөөбүз биригип ошол Кадамжай районунун жалпы эле тургундарын бул жактагы Москвада жүргөн. Кандай гана болбосун, маданият жагынан, адабий жагынан баарын топтоп, башын бириктейик деген максатты койдук. Ошого баарыңыздарды чакырабыз. Эже айткандай, баягы ыркесени жакшы өткөрүп алсак, ошого сиздер көмөктөссөңүздөр, ошого дагы чакырабыз. Бул жакта биздин кандай гана маданий болобу, спорттук болобу, иш-чара болбосун, биздин Кадамжай шаарында ачылган райондук Дил Ордо коомдук журналыбыз бар, ошого чагылдырып турмакчы. Биз андыктан Кадамжайдагы Самим Курмушиев агайыбыз менен байланышыбыз бар. Бул журналды мен дагы Кадамжайда жүргөндө салым кошуп, кичине ошол район боюнча
кичине кызмат кылсын элге деген максатта түзгөн электе. Эми бул жакта филиалына катышсак, анан бул жактагы маалыматтарды ошого кадан жерге чагылдырып турсак деген максатыбыз бар. Ошону менен биргеликте өзүмдүн дагы жазган ырларымдан уруксат этсеңиздер окуп өтүп кетсем, бул Туяк жана Молдо Нияз аталарыбыздан, Эгемберди Элматов аталарыбыздан келген урпактарынан урпакка өтө берсин деген ниетте өзүмдүн бир кабарым деген ырым бар, ошону окуп коеюн. Уруксат этсеңиздер. Кабарым. Жолуккан жолоочудан менден жору. Кабарың качан айтып келет жоруп, өмүрдүн да бир күнү кетти батып. Билсем да жолун күтүп, аппак жолу салганбы тагдырмага кайчы жолун, шаштырып башын тартпай боз жоргонун, жашооңдун жарыгына дайыны жок. Көрбөйсүңбү жыландын боролгонун? Сабырым сагынычтуу күндө жашап жүрөт, кыял кеч көп ойлорду үйүп жийип уят. Каракчы жолун тосуп мусапырдын сүйүнүн, тең куржунун алгын түгөт. Тоң кием, анан кайра жайдактанам. Мезгилди баары бир мен байкабагам. Мейли жаз, кышта болсун кычыраган. Айтчы күнүм кабарың кимден угам? Чоң рахмат. Ар дайым жакшы. Рахмат элекеме. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу меймандар, коноктор, айым-эжелер, анда эмесе азыркы ушул жакшынакай маанайды дагы көтөрүү үчүн биздин жакшынакай кызыбыз клиптерин көрүп жүрөсүңөр, Айгүл Ченайга берелик. Ал өзүнүн талантын дагы жол бизге тартуу болсун. Сөз бересиздер. Чоң рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу касиеттүү Кадан жайымдын тургундары, агалар, эжелер, сиңдилер. Бар болуңуздар. Мына бүгүн биз ынтымактын, достуктун, биримдиктин кечесинде отурабыз. Ушул учурдан пайдаланып мен сиздерге суудай тунук көңүл, суудай өмүр каалаймын. Ошондой эле биздин Исбайрамдын кулуну, биздин өрөөнүбүз эле эмес, районубуз эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли сыймыктанган инибиз Ташев Имамидин куш келипсиз демекчимин. Урматтуу туугандар, сиздердин урматыңыздарга Исбайрам деген ырды кабыл алып коюңуздар.
Айгүл, жүпкадығың бар ба? Қадан жай дегенде орта мерзімде болады. Көркем оқиды екен. Ағачай мен уақыттан пайдаланып мен сөз айтып қойайын. Ушул барлығымыздың атыбыздан еркектер, аялдар, эжелер, үпелер, ағалар, барлығымыздың атыбыздан Айгүлгө чоң рахмат, таланттыға таазим. Ошону менен бирдикте өзүмдүн атымдан дагы, себеби бул Исфайрам деген ырдын автору менин эң жакын досум маркум Тилекбир Мадбиткеле. Бул ырды Айгүл кайрадан бул жашоого алып келди. Бул дегени менин досумду кайра тирилтти. Рахмат сага. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Мен азыр бул сөзү Самидин Курмушев агайыбыздын таандык, бул обондуу ыр. Ошондой болсо дагы бул ырды сиздерге көркөм окуп бергим келип турат. Себеби бул ырда Кадамжайыбыздын, касиеттүү Кадамжайыбыздын бардык айыл кыштактары айтылыптыр. Бардык айыл кыштактардан чогулуп отурабыз биз бул жерде. Кадамжайым касиеттүү жерим дастан, кадыраң сурма сымап алтын каткан, узанып улар учкан улуу тоодон, ыры төгүлүп молду нияз ойго баткан, Кутман көлү күн нуруна жүзүн чайган, ак суун көк дарыяң чоң Исфайрам, Болот хан Абдыкадыр Абсаматтай, хан чыккан касиеттүү Кадамжайдан. Бүргөндү берекелүү аймак кенен, айдаркен көккө карап боюн берген, окуна кызыл булак суусу даба, көркөмү сулуу кыздай кашын берген. Көк тала ырыс толгон кара дөбө, үч коргон майдан бактуу бейиштөрдө, тамаша таза балуу кайнар булак, башакы арча жыттуу өрүштөрдө. Сағадағы чоң рахмат. Айгүл, мына урматтуу айылдаштар, жердештер, бүгүн бир өзүнчө эле бир чоң байрам болуп кетти бизде. Муну үчүн баарыбыз кубанычтуубуз. Себеби бизде ырыс алды ынтымак бар. Ушул басылыбыздан жазбастан биз Кудай кааласа көптөгөн нерселерди аткарабыз деген үмүттөбүз. Кана эмесе дагы бир жолу ушул маданият кызматкерлерине катуу кол чаап коюңуздарчы. Рахмат, талантыңыздар башында баарыңыздар. Аны эмесе, урматтуу жердештер, эмки кезекти өзүм да ойлонуп калдым бирок. Болобу депчи. Сәл тамашалап койсоң капа болбоңуздар, уже тамашага өтүп кеттик да, андан кийинчи өзү бая серьезный алып барып эле. Анан мына жерде биздин келген коногубуз Мамидин Асановичке бир канча суроолорду дайындадык эле. Эгер мүмкүн болсо, Мамидин имаштеп алгым келип кетип атат да, имаштесе. Мамидин Асанович чакырайлык дагы ушуга суроо берсек, анан прямо жооп берсе. Анда биринчи суроону эми сенин келген максатыңа жалп келеби, келбейби? Бирок Мамидин сага мындай бир сурообуз бар да, биздин жалпы эле ушул бардыгыбыздын эле атыбыздан көйгөй бул. Эми сен себеби Бишкекте экинин бири болуп калгандай болуп калдың биздин Кадамжайдын атынан, туурабы? Эми бизде ушул Шамбисай кийини, анан жанагы Карашоодо дагы бир ушундай кен боюнча маселе каралып атыптыр. Кыргызстанда эми Шамбисайда ойлоп атабыз. Ушул боюнча сенин оюңду жөн эле ушул Кыргызстандагы кыргыздардын атынан кылыш керек да, Кадамжайда. Эми баягы башында мен биринчи жактан биздин конокту тааныштырып кетейин дедим эле, по идеечи. Замраке эгер туура көрсөңүздөр. Бул кишини тааныган барбы? Бул кишини тааныган барбы? Бул киши мен тааныштырып кетейин. Мен келатканымды угуп, сиздер менен биргеликте Кадамжайлык Москвада иш алып барган жердеш акабыз. Кадамжай коомунун учредителдеринин бири ушул киши. Мен дагы айтып коеюн, биз баягы 3 зонада 9 адам деп элек эле. Ошол жерде биз баягы ордо кеңештеп,
основной 27 киши менен баштаганбыз. Мына киши менин сөздөрүндө туура жерин туура, жалган жерин жалган деп койсо жарашат. Ошол жерде баштаганда жана да айтып кетпедимби, ошол зона баары биз кыргыз экенбиз. Баарыбыз жүрөктүн түпкүрүндө баары мындай ушу наркы зона, берки зона болуп тура берет экенбиз. Ушул нерсеге бойкот иретинде деп үч жактан поровну кылып тишегендик. Кийин өздөрү билбей, кийин айтып атпайбы, мен ошол 27 адам башында болот деп өзүм эле чечим болгон. Анан бул ошол киши ошол тамашалап ушул жылдын качан кайттыңыз? Келдиңиз? Ушул жылдын июнда Кыргызстандан бияка ошо майда келип азыр иш кылып атат. Сиздердей эле кишини ошо Кадамжай коомунун ордо кеңеш жөнөтүп атканда кээ бир акелер ыйлай турган деңгээлде себебинде баягы биримдик болуп калгандыктан биз айда бир жолу баягы ордо кеңеш топтолот, 2 адам чай берет, дасторкон жаят. Бир жылда ошондо бир жолу дасторкон жайып калабыз дагы. Отуруп не маселелер, кандай коомдук баягы резонанстуу иштер, кандай Кудайдын аркылсын кырсык апаттар, мисалы баягы Айдаркендеги Окнудагы селдерде жапатырмак ошол жерде баягы экстренный жолугушуп, не кылабыз, кандай кылабыз, топтолгон пулдан канча бөлөбүз, кимге кандай кылып жардам беребиз, ким ошол жака барат деп отурган ошол ордо кеңештин мүчөсү Замир экен. Тамашалык болот. Азыр туура көрсөңүз, сиз дагы ошол жашаган мен го азыр бу жердеги жердештерге слайд шоу менен анан өзүм ооз-эки айтып бердим да, эгер туура көрсөңүз азыр мен суроо жооп бүткөндөн кийин сиз дагы бир ошо нелер болду. Себебинде бу жерде мындай сөздөр бар да. Имамидин өзүгө коом ачып, имамидин бир жака даярданып атпыр деген. Же буну угуп эле жүрөм, мен үчүн чындыгы баягы жаңылык эмес. Чындыгы жаңылык эмес. Анан ошол киши бул киши азыр стройкада иштейт. Качан көрдүңөр да Кадамжай коомунун учредитель стройкада иштеген? Мына эл катары эле иштеп атат. Значит, максат бул киши же болсо менин кайынжуртум эмес, менин тууган уругум эмес. Биз ошол жерде таанышып, ошол жерде баштаган акелердин бири. Ошол киши да бар кээ бир нерселер түшүндүрүп, нетип, жашаган нерселерди айтып берсе, балким сиздердин араңыздагы адам катары дагы да таасирдүү, дагы кичине эме болор деген үмүттө айтып отурам. Азыр суроо жоктон кийин эме келип берсеңиз экен. Жанагындай айткандай сөздөр өтө көп экен. Ар кандай сөздөр бар. Бул башында айтканым биздин Кадамжай коомунун. Сиз азыр менден сураганда Кадамжай коомунун башчысы катары сурадыңызбы же имамидин катары сурадыңызбы? Сону тактап. Мен Бишкектеги эң активдүү кадамжайчы инсан катары сурадым. Эң жакшы. Ошону дагы билип алайлы, себебинде эртең күнү имамидин Бишкекке Москвага барып шамби сайды талкуулап кептир деп дагы бир балак алып келет. Жок, чын. Себебинде ар кандай сөз жүрөт. Мына биздин Исфайрам зонасынан бу жерде канчага канча экенин мен билбейм. Бирок майданчылардан кийин эле эң жакын бизге, бизде баягы Каражыгаш Караштактын башы даңгы жакканбыз да, жакыныраак болобуз. Бардык эле ушул менин мнениямды сурап, интересно да, эмне депчи. Бизде дагы бу Кадамжайдын коомундагы өкүлдөр, акалар, депутаттар болуп топтолуп отурдук. Отурабыз, о башталганда Бадырхан Молдумаров барардан алдын биз башталган. Мындай иш чара болуп атты. Не кылабыз? Баягы урра меле бир маселеге жетпейбиз. Биринчи мындай закондук тарабын көрөйүнчү, биз эмне кыла алабыз? Деп бири закон жагын айтып келди. Эки терс зыян тараптарын айтып келди. Менин жеке
ойым Имамидин Ташев катары, мен баса белгилеп коеюн, бул сөзүмдү бурмалабаңыздар. Кыргызстандын булуң булуң бурчудагы, жердин астыдагы дагы, жердин үстүдөгү дагы байлык бүтүн кыргыздыкы. Бир эле Баткендик эмес, бир эле Кара Кеченики эмес, бир эле Ысык көл эмес, бүтүн кыргыз жарандык. Ушундайбы? Мына закон билгендер. Мен бая туура эмес нерсе болсо айтыңыздар. Бул закон экен. Мен жазган жокмун. Мага чейин жазылыптыр. Буга чейин талкууландыр. Биз ар ким ар нерсе деп атат. Мен да уктум да. Мен келерден алдым дагы 3-4 делегацияны кабыл алдым өзүмдүн офисимде. Бирөө айтат, малдар туубай калыптыр дейт. Бай сөздөрдү укканым. Бирөө айтат, келиндер боюндан түшүп атыптыр дегендер. Бирок укканым, чыкылдайсыздар, мен укканым. Эртең күнү айтпаңыздар. А конкреттүү түрдө эмне бар экен деп мен да сурадым. Майдандык мен Кадамжайда бирге окуган Данияр Жыйынбаев деген жигит бар. Вообще эмне болуп атат элдин немесинде? Мал туубай калды, келиндер ушундай боюндан түшүп атат деген чынбы десем, андай нерсе болгону мен Майдандын магазиндин жанында жашаган адам катары мен уккан да жокмун, көрбөдүм деди. Мен укканым айттым дагы туугандар, дагы бир жолу айтып атам. Баягы эмелерди карасаң, жанагы Мадумаров барганда, онун кийинки кече насилие, кичине күч колдонгонду карасам, ал жер ачылса турмуш бүтүп калчу да нерселер айтылып атат да. Мен өзүм үчүн определяция тилекмин. Кандайга? Менде бир кагаз жок. Бул нерсе чыкса канчалык деңгээлде зыян деген менин колумда кагазым жок. Бир жерден да тапкан жокмун. Нарыгы Кытайлар максималдуу катышып атат. Эч неге бербептир. Лицензия бергендер мындай информация бербейт имиш. Мен юрист жөнөттүм ошол жерде. Экинчиси, бул казып чыгарса кандай зыян болот экен деген. Бунун зыяны барбы жокпу мен үчүн чындыгында туман. Эгер бирөө жарымдын колунда чыккан болсо, бул нерселерге мындай терс көрүнүштөр болот экен деген болсо, бул терс көрүнүштө малдардын туубай калганы, адамдын ден соолугуна зыян келип аткан болгон болсо, мен каршымын. Бирок бу жерде көп саясат болгондугун да мен билип эле турам. Бул саясат каяка алып барып атат? Допустим, эл бардыгыбыз бирге. Мен кадим Каракыштактан көчүп кете турган адам эмесмин. Эгер мени тааныгандар болгон. Көчүп кетчү кандын да баласы эмесмин. Бирок кээ бирге саясатчылар, кээ бир адамдар шундай бир айтып атат. Менин ата бабам ошол жерде коюлган, мен сөөгүнү каздырбайм деп дегендерди угуп атасыңар да. Эгер ошол жер казылса, мен ата бабаларым сөөгү казылгандай. А Кумтөрдү эмне деп казышып атат болсо? Маселе двоякий болуп атат. Мен дагы бир жолу айтайын. Эгер айтылган элдин оозу дагы имиш. Силерде дагы эле имиш болсо керек. Мен билгем. Себептен да менин колумда Бишкекте туруп мен кагаз ала албадым. Единственный мен суранганым бирөөдүн оозу эки болду. Экинчиси ошол лицензия берген мекемеге мен юристим жөнөттүм. Некен ошол? Кадамжай коому катары запрос береличи. Биз бере албайбыз. Дагы бир жолу айтам. Эгер ушул зыяндар тастыктала турган болсо, мен каршымын. Жок, эгер бул нерсе бирөөлөрдүн оюну, саясат боло турган болсо, мен законго каршы келе албайм.
мен закон бұза албайм. Қанаттандыңыздар ма? Же тура емес, жоқ болды. Рахмат. Андересе дағын бір сұрауды Қаражантақ фондының айлық фондының басшысы Ұлықбек берейін деділер. Ұлықбекке өзің промелер өтсесен. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіз Москваға. Құрметті Ушул Кадамжаев фондунун жетекчилери бизден Каражантак айынан көйгөйлүү маселелерден бири эң чоң маселе. Себеби Каражантак айы бул ачыгын айтканда Өзбекстанга азыр күндө. Анан ошол айыбыз 99,100% кызмат. Бул 2 жыл мурда уже башталды, Кыргызстанга өтөт деген. Уже интернетте дагы жүрөт. Бирок ошол күнгө чейин биздин айып мен өзüm мектепте мұғалім болып іштедім, 12 жыл 400-ге жақын оқушы бар. Азыр бұған 100-ге жетпеген оқушы қалды. 2000 тоқтаттыңыздар ше? Ушул 50 тарап кетті. Мысалы мен өзім Қарадөбөгө жер алып үй салып шығып кеттім. Үкім кішкентай. Дағым достарым башқалар көп тұрада маркетинг шашылып жоқ болды. Каражантак айылы бойынша сізде қандай информация бар? Шу күнге чейин. Себебі бұл біздің ең көйгөйүздү мына жүрөгүбүздүн түйүнү турган нерсе да. Қандай информация болса, бізге сәл жеңілірек болу деген ойды сізден бір сұраған. Бізден Бақтыке жаңағы Халиловтар Қаражантақтан бі? Халилов, Нурали, ошо. Сізден оқшош екенсіз. Мына бүгін қазір сұраулар мен жаңа сөз бергенде ертеменен кечейін сұрау, осы ертеменен кечейін жооп бергенге даярмын. Мен мұнда заранее айтып қояйын. Бирок суроолор саясий болуп кетип атат да. Жо чын. Же мен антымдан кечиресиздер, же мен антты буздурасыздар да. Жок. Бул себеби мен сизден сураганча, биз Москвада жүрүүдөн көп маалымат жок. Түшүнүктүү ака. Бул нерселерди сиз туура көтөрүп атасыз. Эгер siz bir ошол жердин жерде туулуп, ошол жерде өскөн адам катары сиз көтөрбөсөңүз, анан элчилик, элдик, биримдик катары түзүлгөн биз көтөрбөсөк, эч ким көтөрбөчүдөй болуп атат. Бул бир чындык. Туурабы? Эми чын муну ачык эле анын кагазга урабай айтайын. Ар кимдин өзүнүн алыга жараша иши, заботасы, маселелери көп болот. Бизде Каражантак боюнча жеке менде, же болбосо Кадамжай коомунда, Кыргызстанда маалымат жок. Бирок бир жолу биз эмеге бардык. Жанагы биз жети облуска желек көтөрсөм деп мен баштаганым. Эле шыктым деп коет, кулакка шымыргандар да өтө көп. Өзүң Кадамжайдан турсаң, неге биринчи ысып келе коесуң? Неге биринчи ошо коесуң? Неге Кадамжай Баткенден баштабайсың деген шыбырагандар өтө көп. Ошондо Кадамжайга баягы спусктан түшкөндө ошол жерде чоң бир кылабыз деген бир маселе көтөрүлүп, Каражантактын маселеси көтөрүлүп калды. То есть бир мелком. Алдагы мындай билип отуруп эмес, мындай билип калды. Ошондо Жаныбек аким айтты. Маселе көтөрүлүп атат. Бирок маселеде бул элдик маселе экен. Кагаздар табылбай атат деген мен уккан, жалган айтпасам, ушул жылдын баштарында ушундай бир сөз болду. Жок, кечиресиз. Былтыркы жылдын аягы экен. 17 аяк жеринде биз бардык. Ошондой бир кулагым чаңганым бар. Бирок азыркы берилген маселе боюнча, эгер Кадамжай коому официалдуу түрдө бир жерде төрагалар, башчылар боло турган болсо, мен ошо Кыргызстандагы өкүл катары мен сизге ушул боюнча кандай информация болсо, райондо, бул райондо эле болот. Анан айыл өкмөттө каяка караган болсоңуздар, ошону сиздерге эме жүргүзөт. Каражантакта кандайдыр бөлүгү Кадамжай шаарга кошулат да. Ооба, ал жагы да бар экен. Ооба. Бишкекте дагы биздин Каражантак коому. Эң жакшы. Бирок атыңыз ким? Улукбек эге Асатыл ажа.
сиз мына Аксакалдар кеңешинин башчысы катары мен ушул кишинин узаткан суроосуга жооп кылып Бишкектен жөнөтөм, сиз аманатты бул кишиге жөнөтүп койсоңуз, уруксат болсо. Рахмат. Дагы ушундай бир суроо менен биздин ушул Кадамжай коомунун тең төрагасы Бегматка берейик, суроосу бар экен. Дагы ушундай суроо деген жок, ушундай эмес, башкача. Биринчиден куш келсиң. Жана айтпай калыпмын, эми кечиресиң. Бир суроом бар эле, ого жооп берди кичине бөлө мени канааттандырарлык эмес бул жооп алдык. Экинчи суроо деп эмес. Сунуш. Көбүрөөк убакыт кетет, аз гана сабыр кылып күтүп турасыздар эми. Менин сунушу Кадамжайдан Ноокатка чейин аралыкты где-то 100 километрдей алган болсок, орто центр Карадөбө. Карадөбөдө билебиз, сенин жериң бар, ата жайың, үлүшүң бар, өзүңдүн менчигиң. Мен түшүнүшүмө караганда. Мен ошол жерге сени энди ушул KG Group строительный компания, өзүңдүн кесибиң, өзүңдүн ишиң, үй курган адам энди ошол жерге бир нерсе кур демекчимин да, макул десем. Мен пикир айтып коем, өзүң аягын карап көрсүң да. Менин пикирим ошол жерге этно маданий борбор. Мен майдандын клубун курайын деген оюм бар эди, энди ого центр эмескен туура келбейт экен. Ошол жерге бияктан Кадамжай, бияктан Ноокаттан бери келсе, мындай азыр шаарда, мисалы жанагы эле Мадымаров же болсо президенттик шайлоо, депутаттык шайлоо, Чубак ажы, Абдышүкүр ажыларды мындай чоң бир мына биздин Крокситиге окшош 5000, 10.000 адам жыя турган жер жок экен. Ошол жерден өзүң билесиң энди бир 50 соток жерби, 40 соток жерби, 15 соток жерби ажыратып туруп бир спортивный баягы стадион кошуш секи ортодо сахна болсо, мен сөз кылачын күтө турсаңар, анан жакшы идея менимче. Ортодон чыгып чоң ажы келген маалда чоң ажы сүйлөсүн. Анан башка маалда бош балдар тренировка кылсын, бокс менен, күрөш менен. Анан жанагы саясатчылар келген маалда, пожалуйста, кирсин, аренасын төлөсүн, 2 адам иштүү болот, неме саясатчылар агитациясын кылсын. Анан ошол эле жерде эң важный вопрос бул жерде эң неме кетип жатканда мындай коридор болот да, коридор болот. Өзү архитектор өзү айтып билет канчалык кругом кетип атканда ошол райондо ар бир айылдан чыккан атуулу бар, байы бар, бийи бар, палваны бар, министри бар, депутаты бар. Жөнөкөй эле мисал келтирсек, сенин өзүң атаң Молла Мамазайыр. Мисалы да, Молла Мамазайыр улуу багбан болгон. Дыйканчылыктын, багбанчылыктын жолун жакшы билген. Каражырач көрсөң, мисалы, Абдырашев палван атагы алыска кеткен Орто Азиядагы эң чоң палвандардын бири. Кыскача өмүр баяны немеси. Анан берага келдим, алыш, өлagыш, Дайшык Айдаркен, Закир Шараповдун багесин портретиңизди өзгөрткөн. Десем, окшош неме кылсак, заодно бул жерде окуучулар үчүн бесплатный, биздин райондун окуучулар үчүн бесплатный. Комушу райондон келсе, пожалуйста, платный, а жеке ишкерлер өзүнчө экспонаттар келип көрсө, платный. Ошондой бир этно-центр кур демекчимин. Анан бул жерде мактанып кетип атабыз бардыгыбыз эле. 3 падыша, 4 падыша чыккан. Болот хан, Абсамат Масалиев, Абдыкадыр Орозбеков. Булардын айкелдерин тургузуп коюш керек. Музей, этно-музей улуттан музейди көргөнү, кааласа мугалимдер ошол мамлекеттик деңгээлде жанагы неменер сүйлөштүрүп, тарбия саатыны же болбосо бир окуу күнүнө ошол жерде өткөрсө болот. Ошондой нерсе курсаң деп сунуш менен келдим да эми. Бул жерде бир эле менин кызыкчылыгым эмес. Элдин зато тарыхта калып турган музей болот да, кыдырып бардык Апшыратага Шахмардан чыгып барсам, жолдун бою как раз парковканы коят машинаны кирип чыга берет. Бизде чайгала коюп чыгып.
Hikmetке siz emin баягы сунуштун эң акыркы эмесинен баштаганда интересный болмок да. Сиз эң тоотор жерин эң акырга коюпсуз дагы уже башка ударение башка жакка кетип калыптыр. Эми Хикметке бул баягы азыр жагы, конечно, сиздер суранып кетишиңиздер, кыласыңбы деп сунуш бергениңиздер бул кадамжайлыктардын акысы. Сиздердин акыңыздар бар. Шундай деп суранганга. Себебинде мен дагы мына өзүңүздөр билесиздер, көп жерде кайрымдуулук жаатында аракет кылып жүрөм. Кадамжайды эң акырга таштап атам. Бул менин максатым. Мен кантип эле мындан 6 облуста кызмат кылгандан кийин Баткенге келгенде, Баткенде кадамжай келгенде тескери басып кетем. Мындай болгон эмес, болбойт. Мен сиздерге сөз берем. Бирок билесиздер, күлган кет чапады дейт. Көп эле эрте аракет кылып, эрте шаша берген болсом, мен дагы кээ бир жерде кыса турган жерде кысып коюшум мүмкүн. Ертең бияка бир жака даярданып атып деп атышы мүмкүн. Башка жака кылсаң анча көзгө урмайт экенсиң, батпайт экенсиң. Муну көрдүм. Экинчиси, мен сизге акы бердим, Буну мен кыска убакыттын ичинде менде эме боло элбейт. Бар же жок, ортосу менде жок. Же бар деген жок аласыз, же жок деген жок аласыз. Бирок максималдуу деңгээлде ошо жакшы ниет менен келечек үчүн деп суранып аткандан кийин колдон келишти. Менде ошо положительный бар жактан аракет кылып. Сүйлөштүк бека? Анан экинчиси. Баары эле жүрөктү жүрөк сезет дегенби, же болбосо жердеш сезет дегенби ушундайбы? Бул киши келип бир суроо болду, бирок баягы алаң-салаң эме алдымда отпайбы, канааттандымда отпайбы? Бунун төркүнүнү түшүнө албай калдым. Төркүнүнүн кийинен түшүнөсүңөр. Төркүнүнү менен жок, эми токтоңуздар. Мына биз жердешче жайдар отуруп сүйлөшүп турабы? Бизден аркы берги жок. 2 күн алдым, мен бир сообщение алдым. Асатылажы. Сизден пересланный сообщение экен. Ошол жерде нерсе жазылып тур. Билесиздер, мен түрк лицейде окугам. Мен элдин баягы элдин арасында аралап, бирөө мынандай, бирөө анандай, элдин мамиле, элдин ысык сууга катышпай мен лицейде окуп калганбыз. Ошондой катышчу переходный периодда биз лицейде окуп калганбыз. Анан ошол жерде бир эме уктум. Мен сиздерге ошол кишинин ханы катары, эң улуу баласы катары айтып коеюн. Баягы шамды саясатта отпайбы? Мен берге мен билип эле келгем. Мен кадамжайлыктардан кача турган жигит эмесмин. Ошол жерде Шамбисайга эме алып, уруксат алып, уруксаттан түшкөн миллиондорго баласы үй куруп атыптыр деген сөз. Буну мен өз көзүм менен окудум. Мен дагы мына молда ажы деп койдум, мен молдаза деп коет элек. Каар адам, Куранды жатка түшүргөн адам. Таш ажы атабыз да ошондой болгон. Мен ошол каарынын баласы катары айтайын. Эгер ошол жерден разрешениядан, алтындан адам 1 тыйын алып, 1 тыйындын суусун мен ичкен болсом, жакшылык көрбөй калайын. Жазгандар дагы кичине мындай жөөлүү кылып жазсаңар. Мен бул нерселерден жердешиңер катары суранып кетирем. Башка нерсе айта албайм. Өтө көп маселелер бар. Көп жазылыптыр. Анандай. Мен билгеним, менин дагы максатым.
Биз баягы Кадамжай коомунун баштап атканда айттык. Мамлекет кылчу иштер бар. А где биз мамлекет кыла албаган элдин өзүнүн деңгээлде кылчу иштер бар. Мамлекеттик иштерди коомго аралаштырбайлы эртең саясат болуп кетет. Биз өзүбүздүн деңгээлде аракет кылайлы. Мисалы, максат бар, майдандан баштап Учкоргонго чейин көпүрөктөрдү жаңалоо. Эч ким кылбаган нерсени кылуу. Бул саясат эмес го. Бул шамбисай эмес го. Кегиле ошону менен баштайлы. Ушундай нерселерге баш сайган адамдарбыз. Анан келип Шамбисайдан мен өтө көп кыйнадым. Мнениең айт. Давай, мнениең айт. Ниле аркамдан түшөт деймин. Кече анан кийин сөздүн төркүнүнө сообщениени ошол каттан окудум. Мен силерге дагы бир жолу айтып коеюн. Эгер ошол жерден бир тыйын пайда көрүп, ошол бир тыйынды суу иче турган болсоң, ичкен болсоң, жакшылык көрбөйм. Точка койду болсоң. Мен өзү Кадамжай коомунун башчысы болуп келип отурсам, маселелер туулуп аткан болсо, мен сиздерден качып турган болсом, онда каяктагы башчылык? Башчы бол, чоң бол. Чоң жеп, чоң жүрүп, чоң машинада жүрүү эмес. Чоңойгон сайын ылдый бол. Чоңойгон сайын кичпейил бол. Берген ынтымактан башка эчтекенин кабыл. Үмүт кылып келген жок. Ынтымак болсун. Биримдик болсун. Мына азыр көрүп атам, маданий тармагы деп атасыздар. Спорт тармагы деп атасыздар. Ушундай силерге айтып коеюн, тарых тастыктаган нерсе бир коомчулукта жакшы бир нерсе болуунун астында бир ылдырап, бир фитна болот. Кадамжай, муну сиздер билесиздер, мына бер жактан алып көрсөк, Жалал абад жагы өтө ынтымак билесиздер. Жалал абад, Өзгөн, Ош, Кара суу, Ноокат, Кызыл Тыян менен Кадамжайды мындай ынтымакта аттап кеткен да. Анан кийин дальше баткен, лейлеп дальше. Буга бардыңар, кошуласыңарбы? Ошолордун ушул сөзгө калдык. Республикалык масштабта ушул нерселерде арка болдук. Дача сууда, адам өлгөн жерде бир пайшамбиликти Кадамжайлыкмын деген бирөө чыкпай кала турган деңгээлде түштүк. Туура кабыл алыңыздар. Мен улакты бир жолу мен бердим. Кадамжайлыктардын аттан бердим. Улак Акыл Жумабаев бир жолу берди. Шуну мен буга чейингилер. Анан шундан кийин чыкты. Бул киши мына эме күбө. Биз качанга чейин деди. Мына Талип ака билесе, Талип ака келген мурунку Кадамжайдын акими биздин коомдо мүчө. Шу жерде мындай бүт райондор пайшамбиликте Куран окутту, Кадамжай жок деди. Ушул нерселердин башталгычы, ушул нерселердин түрткүчү Кадамжай коом жанынан өргө себепкер болот. Бир жерде да азыр көрүп атам. 7 айда 1,5 миллион рубль топтоо, почти 20 000 доллар. Бул жетишкендик эмес, жетишкендиктин жетишкендиги. Бул жакшы нерсе. Бирөөгө азыр бир сом бербей турган маалда көпчүлүктө ынтымак деп, жердеш деп 20 000 доллар топтогонго бул өтө чоң жетишкен. Өзүңүздөрдү пас көргөнүңүздөр өтө деңгээлди көтөрүп койчу баштала баштайсыңыздар. Ушул нуктан таймаңыздар. Сурана өтүнөрүм. Максатты калыс, максатты булгабаңыздар. Кудай таала жеткирет. Буга ишеним, сиздерди ишендирейин, өзүм да ишенем. Ошого кийинки жолугушууларда бүгүн мисалы 100 адам болуп атса, 500 адам болсун, 1000 болсун, 2000 болсун, бир активный залда өткөрө турган деңгээлде болсун. Бишкектен мен бунусуда иш менен эле келип калып, ошо иштердин арасына кысканга аракет кылдым. Кийин специально келели. Ошо жерден дагы биздин Кыргызстандын
борбор болгон Бишкектин каласы Шакир ажы бар билесиздер. Эми саясатчылар макул, саясатчылар мындай эле коюп. Ошо кишилер кадыр баркка аксакал акелер бар, көк сакалдар бар. Ошолор менен келейли, болгон иш-чараларды айтайлы, дейли, сиздерге да дух берейли. Максат андан башка максат болобу. Ошого кааларым тай болуп жаңы баштаган кадамыңыздар өтө бек болсун, Кудай Таалам назардан сактасын. Күн келгенде ориентирди ноокатка, Каракулжага жалап аткан эмес, Кадамжай районунун ынтымагына карап ориентир алчу коом болсун эле. Дагы эме Зулпидин ажылгы суроону сен окуй бериңиз. Зулпидинге берели. İçinden çıkarmayın. Assalamu alaikum. Ben Zülpidin Muratov. Kızılban Fondu Töreması'nın. Benim siyasat emez. Ben sizin işinizge turalım. Siz bayağı akıllı grup. Kampanya oldu. Keçiresizler ben bugün yok keçirgiler. Onu işte o şartta etkiler söylediğinde daha bir mesele okudum. Ya ben hazır bitirip koyayım mı? Daha bir mesele okudum. Beni kekim tutarsa. Eğer hiç benim olsa ben cevap verir ben. Hiç kim beni kıymetli. Migranttan üçün bol. Yok. Bol boyla koy. Cevap verirsen ben tosura olmayayım. Кандай болсо дагы Чечме айыл башчысы Атамбектин турмунун али. Биздин сурообуз эмне тууралуу? Старайда тууралуу. Жок, ого жооп бербейм деди. Ben ушуну айтпайм. Туугандар, мен муну жөн айткан жокмун. Ким? Жигит атын ким? Зулпидин. Менин кичүү болсом керек, или менден улуу. Мен 83-жылы. Тең элбиз. Мен бир эме уктум, имамдин келатыптыр, үй өтпөй калып, ипотекага үй саткалы келатыптыр деген да сөз уктум. Буну айтып коеюн, мен уккан нерсемди айтып атам. Мен ойноп айтып аткан жокмун. Ушул нерседен кийин иш жөнүндө, компания жөнүндө жооп бербей эле коеюн, сурансам сиздерден. Бүгүн коом үчүн деп келдим, элчилик деп келдим, бүткүл суроолорго жооп берейин. Анан жакшы узатсаңар, аман эсен жетип алып Бишкекке кетейин. Şunu vereyim. Ne bu отдельно дагы. Отдельно дагы келейин. Отдельно келейин. 2 жумадан кийин келем. Анан ошого жараша жооп берейин. Мен бүгүн бияка келген ниетимди бузбаңыздар. Туура эле түшүнүп атам. Эгер ушундай маселе болгонсо эртең дагы мына сиз туура максат менен айтышыңыздар мүмкүн. Элчиликте бекер айткан жок. Кудай Таала 5 колду, 5 миң жаны барабар жаратпаптыр. Эртең бирөө жарым айтат. Баары деле ошо келип, эки квартира сатып кетип турбу? Шону пиар кылып кетип турбу дейт. Шуну кылбай, коом үчүн, ынтымак үчүн не дей эле турган болсок, не кеп кеңеш кыла турган болсок, ошондой сүйлөйлү. Сиздер үчүн мен отдельно дагы келгенге даярмын. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк бака? Рахмат Амабиден. Анда эмесе дагы мына суроо Каракыштаттан Бакыт ажыга сөз кезегин берелик. Кочо коюңуздар. Ошо менен бирге Жаныш төрага сен да кошо чык. Бул айылдаштарыңар сөз кезеги. Имамбидендин. Assalamu alaikum. Урматтуу жерлештер, акалар, эжелер, кош келипсиздер. Алдындай болгон убактыңыздарда аябай келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Биздин айылдын тулуну имамдинибиз аябай өтө кайрымдуулук иштеринде көп жумуштарды Москвада чогуу жасаганбыз. Аны баары билишет. Ошону менен мен өзүмдү тааныштырып кетсем, биз Москвада муфтияттын өкүлчүлүгүндө кызмат кылабыз. Бул жерде бизде 300ге жакын окуучуларыбыз бар. Ушул түптөлдүгөндөн бери кызматта жүрөбүз. Имамидин ар дайым жардамда болгон. Биздин айтып кетүүчү нерсебиз ушул убакыттан пайдаланып, айылдан келген ааламга карай жол айылдан башталат дегендей, баардык айыл башчылары ушул жерде айыл үчүн ар кандай колунан келген иштерин жасап жатышат. Сиздерден Аллах ыраазы болсун.
Madani bolsun, sport bolsun, meyman bolsun. Biz daha bu жерде Moskvada бүт кыргыз үчүн кызмат кылып жатабыз. Эгерде мындай официальный түрдө айтса, посольстводан берилген маалыматтарга караганда 647 000 мигранттарыбыз бар. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Biz баарыбыз Москвага келе берсек, Кыргызстан кимге калат? Кыргызстанды башка бирөөлөр башкарат. Дагы бир жолу айтып кетейин, Кыргызстанды башка бирөөлөр башкарат. Кытайлар келип жатат, башка улуттун өкүлдөрү келип жатат. Ошого ушул имамидинге окшогон инилерибизге колдоо көрсөтүп, кубаттап, кээ бир иштерде мамлекеттик саясий иштерге кошулушун сунуштайт элек. Не дейсиз? Бул жерде биздин бул коомдун тышкары, эгер Кыргызстанда ушундай саясат сунуш кылабыз деген ниет, бул мен өзүмдүн коомдон тышкаркы ниетим. Себеби имамидинди мен жакшы билем. Бул эл үчүн ар дайым кызмат кылып жүрөт. Ал акча үчүн бийликке барбайт. Биздин азыркы депутаттар чоңдорубуз акча үчүн иштеп жүрүшөт. Бийликке келүү максаттары бизнесин коргоо, акчасын көбөйтүү. Азыркы ушул таптагы мисалы айтып кетсек, бирин камоо, бул жөн эле политика. Бири-биринин каршы эмелерин камап алышып, бизди элди алдап атат. Ошон үчүн мисалы эле катарында бул сунуш политика эмес. Кээ бир министрликти окшогон нерселерди ушундай имамидинге окшогон эл үчүн күйгөн патриот жигиттерибизди колдосок, ал жерде өзгөртүүлөрдү киргизсе, мисалы взятка, электрондук эмелер, очереттер, бир эле паспорт алыш үчүн бир айлап же акча берип алабыз Кыргызстанда. Ошондой нерселерди жоюу үчүн сунуш катарында мен айттым. Ушун менен катарында ушул бардык тууган жердештерибизге рахмат айтабыз. Sen daha ketmey durumda sağdan soru var. Bitti. Hazır Canik, sen az küttürgün vakıtlık olsun emin oturguzganda hareket kılaylık sebebi bunal yerde ынтымақ fondunun başçısı var da bizde vakıtlık gelgen. Uşul baladağı bir özünü sorusun bereyim dep sorandayla bu екі ömürle de teşhir olsa gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala olsun. Allah ta'ala Astagfirullah cedirata. Elhamdülillah Müslüman olup jaraldık. Allah Ta'ala'nın kança maqtabайлы ал аздық қылады. Қарының баласы екен, азыр слайд шоуда көрдік. Мен бір өкіндірген емес. Қоғамшылықта болып жатқан нәрсе барлық чоғылыштарда дин себепті. Biz мұсылманбыз. Мега өзіміздің дінімізге қайдагер көзқарас. Мен айтарым, кейде жарияны ашық қылса болады, кейде жашырып қылса болады. Мен бір азыр айтып өтіп тұрған нәрсем, бұл дин бірінші саламдан басталады. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Аллахның саламы болсын. Аллахның саламы болсын, берекесі болсын, рахматы болсын деген. Біз мұсылман болып тұрып, өзіміздің дінімізге қайдагер қарап отырмыз. Азыр глобалдуу проблема ажырашуу. Слайд шоуда көрдік. Спорттық тармақта, башқа тармақтарда ойындар болып тұр. Мен сұранышым, Алла разы болсын, атаңыз қар екен, егер қолдан келсе, қадам жарайында өте білімділер көп дінден. Сіз мұнда жарық қылып еле, талабаларға Құрандан жарыш қылыңдан берсеңіз. Rahmat, жақсы сұныш айтылды. Анда өзіңіз Жәнібекті күтіп алды? Ассаламалейкум, Алматы ошол кеченин меймандары. Ассаламалейкум, Имамидин Асамидинович. Мен Каракыштак айылынан аңсаңыздар керек. Каракыштактын элинен аттан сага ысык салам. Москвада жүргөн мигранттардын аттан. Ушунча ушул Имамидин сыйлап келгениңиздер үчүн баарыңыздар айылдын аттан, жана айылдагы Москвада жүргөн мигранттардын аттан баарыңыздарга таазим этем. Рахмат. Мындайча эле кагаз түрүндө эле кайрылып неме кылып, өзүм окуп, чечим чыгарып билдирүү берип
беріп қойғанда. Бұның сұраусыға қырғызстаншылар өздерінше жауап беришет экен. Yani düşünüp kaldılar da, подпольный кетті bir anda. Siz sırası cevap veresiniz mi? Tamam. Bana Cerdеш деген шындай болады. Cerdеш деген берді мен білуілі тұрам. İçinde pul aralaş bir нәрсе екен. Жария қылбайын жол. Биш қадам мен қарақшылықтар алып келіп тұрушы имам біздің дөресінде бұны бүктеп беріп отыр. Мен де тәрізім бар. Екіншіден бақтыганы бая жана официалдуу түрдө таныштырып коюп отур. Мен азыр пример айтайын. Бул киши Кыргызстандагы Кыргызстан муфтиятынын Москвадагы өкүлчүлүгү. Официалдуу мындай айтканда ишкананын өкүлү. Ошол баягы официалдуу цифралар менен сөз сүйлөп атат. Ооба биз убагыда мен айтпадым, мен да мигрант болуп баштагам. Мен дагы ушундай 2 комнатный квартирада 19-20 жашап иштеп баштаганбыз. Ошол убакыттан бери ошол киши ошол убакта биз студенттерди карайт деп. Бир эле Кадамжай, бир эле Баттен, бир эле түштүк эмес. Түндүк түштүк биздин ошол убакта колубузда 3 үй болгон болсо, ар биринин примерно 28дей эркек, 15дей кыздарды, студенттерди карайт деп. Ошол күндөн бери ушул күндө ушул киши биякта өкүлчүлүк болуп кетип атыптыр. Анан экинчи, мен баягы Бактыке, сиз жакшы ниет менен айтып атасыз. Ошол жер саясатта болсо, эми баягы ишеним көрсөтүп айтканыңызга мен дагы таазим кылам, рахмат. Бир саясатсыз эле бир элдин сүймөнчүлүгүнө жетип көрөйүнчү. Бир рычагсыз, мандатсыз дагы эле элдин пайдасыга тийип көрөйүнчү деп жолго чыккам. Мен кичине позициялуу адаммын. Өзүм позициямды бербейм. Ошо кээде болуп кетип атат. Мага буга чейин өтө көп сунуштар болгон. Мен бул жерде айтып отурбайм. Өтө көп, өтө чоң деңгээлдеги сунуштар болгон. Мен сиздер менен болсом деп тандаган адаммын. Элге прямой колдоо көрсөтсөм деп өзүмө жол сызгам. Ошол азыр күндө мен саясатка баруу ниетим жок. Саясатта өзүмдү көрө албайм. Себебинде саясатка барсам, саясаттан жарыган адам көрө элекмин. Саясаттан бакытка жетип кеткен адам көрө элекмин. Саясатка барсаң эмне болосуң? Сахарный диабет болосуң. Инсульт болосуң. Оорукчан болосуң. Анан элден чыгасың. Эгер мен элден чыгаруу максатыңыз болсо, ойлонуп көрөйүн. Атак, мынандай эле сизге жакшы бир өлкө, жакшы бир жерде, жакшы бир пайдалуу кадамжайлык болгонго максатым туруп ошол. Экинчи, бул Инюз айтып кетти. Албетте бизде Бишкекте биз ал жагына кылгыбыз келбеди. Бул киши күбө. Бизде канча талеп бар да экен? Көлмөдөгү. Көлмөнү билесиздер, Жок. Биздин коом катары дейм. Коом катары, мен лично эмес, коом катары ошо көлмөгө жардам берип келе атабыз. Ошол жакта талебелерди чыгарып, талебелер чыгарып келе атабыз. Эми азыркы жаңы сунушту уктум. Эгер жакшы бир деңгээлде жарыш боло турган болсо, пул сай бериң деп атасың. Бир кары чыгаргын деп атасың. Бир кыраат менен жакшы окуган бир диндар чыгарган. Ошого себепкер болуп бериң деп атасың. Бул баягы жакшы максаттагы туура насаатымды, туура оюмду кабыл алдым. Буюрса ушундай иш-чара боло турган болсо, мен обязательно жардам көрсөтөм. Хорошо? Жакшы суроо болду. Бул суроого дагы себеби биз имам Азам Ханафи мазхабынанбыз. Жакында биздин өкүлчүлүктө имам Азамдын өмүр баяны боюнча китеп жарышы болот.
ошого как раз жардам спонсор болуп берсеңиз да жакшы болот. Мен бул көйгөйдү көтөргөн себеби, мен билем, досторум бар, тааныштар бар, көлмөнүн директору да өзүнүн кадам менен жигиттерин дамады. Досторум бар, жүрөбүз, кайрымдуулуктарды. Айтканым себеби азыр ажырашуу өтө көпчү. Ага эч ким көңүл бурбайт. Элдин ичинде ажырашуу өтө көп. Дин дегенде биз дин сүйлөнсө, мындай мүрүүп болобуз. Дин туурасында сүйлөгөндө, бирок дин кандай балык сууда эркин жашайт, ошондой эркин нерсе. Эгер динге көз караш башкача болуш керек. Ушундай чогулуш, мажлис, Алланын аты сөзү кыямат күнү ал өтө чоң жоопкерчилик болот. Ошон үчүн чыгып айтканым себеби. Мында карасак, эгер ушундай чогулуштарда Куран жарыш болсо, башка болсо, балдар кызыгат экенчи, азыр көптөр кызыгат экен. Ансыз турса, бирок өтө байлар каржылайт, башка кылат. Ушундай ачык болсо, дин жаркын өсөт, эркин өсөт. Мен тилегим ушундай. Рахмат сага. Жаныш сизге да рахмат. Эми азыр дагы имамидин алма структурасында бир 3-4 туруубуз бар, балдарыбыз. Анда эмесе Эшме фондунан Мунарбек, анан Сарыбай фондунан Абдулла келдиби? Абдулла Бос. Жокпу? Келдиңер болсун. Ассаламу алейкум, биринчи кадам жайлык жердештер, куш келипсиздер. Экинчиден имам сиз дагы Москвага куш келипсиз. Менин бир өтө мындай көйгөйлүү, мындай жүрөктү ойгон бир жакшы сунушум бар. Саясат эмес, бул эмес. Ушу чоң бир коомду жетектеп, ушуну аркалап келип атасыз. Мен сизге мындай сунуш айтайын деп элем. Мынабы өзүңүз билесиз, биздин Кадамжай эли де мындай ыйман, мындай эме жакшы сапаттар көп. Бирок ошол жакшы окуган жаш эмелерде кээ бир үй бүлөнүн каражаты жетпей калат, кээ бир үй бүлөнүн таанышы жетпей калат. Бирок балдары өтө жакшы окуйт мектепте. Ошондой балдарды мына чоң окуу жайга өткөзүүгө, ушундай бир эмелерге өткөзө турган, жетелей турган бир комиссия түзүп Кыргызстанда. Ошондой ар бир айылдагы жакшы окуган кадрларды жакшы эмеге тартууга бир комиссия түзүп берсеңиз. Анан азыр мурда 3-4 эле оору бар деп баш ооруптур, сары ооруп экен, анан грипп болуптур деген. Азыр оорудун дагы бир түрү көбөйүп кетти. Көп адамдар таанышы жок, оорулары күчөйүп кетип атат. Ошолорго бир комиссия түзүп, 2 комиссиялык мүчө түзүп туруп, өзүңүз айткандай 27 эме түздүңдейсиз. Ошолордон дагы бир 2 комиссия түзүп туруп, ошол ар бир Кадамжай районунун ар бир айылдарына ошондой ошол комиссияга кайрылып, ошол өздөрүнүн көйгөйлөрүн эме кылса, ошого бир жардам эме кылсаңыз, ошого бир комиссия түзүп берсеңиз. Ошого кандай дейсиз? Ассаламу алейкум. Кадамжай районунун тургундары жана ушу биздин башыбызды бириктирип Бегмат ака, Исабек сиздерге чоң рахмат айтабыз. Биздин Кадамжай районунун 45 айыл өкмөтү чогултуп, ушинтип дайыма жакшылыкта, жамандыкта бир болуп, бири-бирибизге көмөк кылып башында турган үчүн өкмөттөргө чоң рахмат айтабыз сиздерге. Анан имамидин куш келипсиз Москвага. Имамидин экөөбүз кошуна болобуз. Кичинебизде лотокту чоң ойлобуз. 95-жыл болсо, мына 23 жыл болуп эми көрүшүп атабыз. Куш келипсиң Москвага. Мен мындай со стороны карап, сенин кылган Алланын жолда кылып, атасы чоң Каракчтак айылынын ажиси болгон, имандуу кишилерден болгон ошонун небереси болуп, ошо мындай айтканда бизде сөөгү таза адамдар деп коет. Алла разы болсун, Алланын жолда жакшы иштерди кылып атасың. Биздин Кыргызстанды бардык жерлерге жардамды кылып атасың. Сага Алла соонун өзүңө берсин. Жана Жаныбек сен соседиң болгон үчүн биз эми второй Каракчтакпыз да. Бизди чөлгө куу беришкен. Биз ысыктабыз. Ошо жерди көгөртүп биз Сарыбай 2-Каракчтакпыз. Эми Жаныбек али кагазга уруп берди, мен мынтип эле айтайын.
өзің туылып өскен жерге бір заңғыраған мектеп садигі менен куруп берсең каракчылыкка. Анан биз мейман болуп барганда Исфайрам дарыясынан өткөндө көпүрөк барган. Коркот өзүнө менсиңер үйлөнүп калып вазылдап өтүп кетише берет. Ошого көпүрөдү куруп берсең, Аллахтын ыраазылыгы үчүн там беришке биттен кадам жайрабанга биттен мектеп куруп берген каракчылыкка. Биз өтө ыраазы болобуз. Менде суроом ошол эле. Чоң рахмат. Bu yerде Кадамжай коомдун немеси отурат да, учредитель. Ал жазып атат. Бул иштик баргандан кийин каерден кым дейт экен бул депчи. Эми чындыгында менде максаттарым бар. Ошол билесиңер. Бизде ушу түндүк түштүк деген маселе бар да. Жаман кычы маселе. Ушу тарыхтагы эң кара так калчу Кыргыздын тарыхында маселе. Ушул мен Чүйборуда, мындай айтканда Бишкекте бизнес кылып баштагандан кийин Жашкерлер ассоциациясы деп элиң барсын бул фондун экөө бири мага сунуш түштү, мектеп куруп. Анан мен дагы баягы түндүк түштүктү жүрөктө жашаган адам катары мен дагы өзүм жака бурганга аракет кылдым. Эч болсо Кадамжайга, болсо Кызылтыя ошо өзү жака эле курсам деп отуруп, ошондо жакшы бир маселе көтөрүштү. Ушул түндүк түштүк, ар ким өзүнүн жери деген нерсеге точка кылып бойкот иретинде ушул ысык Чүйборго курбайсыңбы, Чүйборну таң калтырып деп, Чүйдө 480 орундуу мектепти отуйда бүтүрүп, Аламединский районуга мен билет кылгам. 2014-15 жылдары. Ошол жерде айтайын дегеним, кийин мен мектеп курганмын десем, Бишкекте туруп. Бишкекте түндүктүн да өкүлдөрү, мен бир боор кыргызым бар. Айылга курупсуң. Мындай эле көрүнүш дебесин деп, биринчи селерден баштаганмын. Кийин өзүм жака өткөнмүн. Дегенге менде бир максатым бар. Себебинде ошол Каракыштактагы мектепти ашар жолу менен 2 класста биз 1 класстан 2 класска чейин дыйканда окуп, 2ден кийин Каракыштакка өткөнбүз. Ошо ашар жолу менен болгон мектеп. Менде бир максатым бар, буюрса. Азыр бирок баягы бир тан беришке дегеним аш жооп кетти. Бул киши жазып отурат, лишний берип коесун деген. Буюрса, ошол жакта Аллага кеткен жол айылдан башталат деп, албетте. Тем более Исфайрамдын башыдан пайнап аралаша элек жеринен ичкен адам катары биз дагы ошол жака пайдабыз көбүрөөк тийсе деген максатыбыз бар. Экинчи маселеде студенттерге биз былтыркы жылы баштаганда мындай испытательный Кадамжай жаштар студенттер коому бар. Бул жерде жанагы эмеде көрүп атсаңар, Бишкектеги Кадамжайлыктар. Кадамжайлык студент. Былтыр 4 мындай карап, көз салып, жардам карап өткөрсөк, быйыл уже 14 студентке стипендия ажыратып атабыз. Бул стипендия жагы. Эки, Кадамжай жаштар коому биздин Бишкектеги студенттерден куралат. Студенттик коом. Ошонун 4-5 курстагы студенттер Кадамжай коому май айы, апрелден майга чейин районго барып 3 зонада 3 эме өткөрөт, семинар өткөрүп атат. Мынау университетке барсаңар, баасы мынандай, шарты мынандай, муну өткөрө алабыз. Муну бүткөн болсоңар, келечекте мынандай пайдалуу адис болосуңар, кесипкөй болосуңар деп, бул иретте комиссия эмес, азыр күндө Кадамжай коому иштеп атат. Ошонун жыйынтыгы ушул жылы 14 студентке ай сайын 700 сомдон стипендия берип атат. Бул эме жагы, билим берүү жагы. Экинчи жагы, орун суркоо өтө көп. Москва эмес, Бишкек биз жетишпей атабыз. Чындыгы.
Менің bir жылдағы кайрылуу өткөндө эсептептермин. Замирке. Коомго келген кайрылуу 217 адамның bir жылда. 217 адамның оорусу эми билесиңер. Өлдү дегенде 10.000 сомдук расход кылыш керек. Осуна 1000 сом, 2 сом, 2000 сом берип колго жөнөтүп берчү оорулар эмес. 10.000ден болсо уже 2,5 миллион. Onu дагы силер окшогон эле ошол жерде айлыкка иштегендер, мен жана Газы экен айтып өттүм. Базарда сабыз сапкандар кала берсе. Жалгыз мен дагы жетишпейт экен. Bir жол 100 берет экен, 200 берет экен, 300 берет экен. Мен да күчүм жетпейт экен. Бул нерсеге чекип кое элебиз. Бул маселени чечелебиз, эгер бардыгыбыз жеп батырмак болсок. Ошого чакырып кетем. Биз нар жактан, мен бүгүн азыр аксакалдар кеңешинин төрагасы болсун, мына эки тең төрагалар болсун, сунуш кылып кетем. Кыргызстандагы коом Москва менен, Москвадагы коом Кыргызстан менен тыгыз байланышта болсо. Кыргызстан не кылып атат? Москва кандай совет бере алат? Москва не пландаштырып атат? Кыргызстан не совет бере алат? Сөйдүндө жакшы жаман Кыргызстандын 2 жылдык бул жерде конкреттүү түрдө кылган иш чарасы стажы бар. Биз сиздерден эчтеке үмүт кылбайбыз. Билген нерсебизди айтып коюу жердештик барыз. Ошол бул нерселерди буюрса келечекте бардыгыбыз бирге. Муну айтып атпайынбы? Сунуштар көп. Азыр келди. Мен бардыгын жазып атырсам, мисалы да, сен айтсаң, ошол ору суртууга мисалы 100 миң берсек, университетте өтпөй калчу, или өткөнгө акчасы болбогондорго дагы бир 200 берсек, бул Палван келип айтты мага бир там беришиге бир мектеп куруп бер деди, ол дагы бир 2-3 миллион долларды чапчыйт. Сөзүн ачык. Мен 4 кабаттуулду 2,5 миллион 723 миң долларга подключиктим. 2 кабаттуу жерде Анда 1 миллион паленче экен. Мен айтайын дегеним суть ал жакта эмес. Ар кимиңиздер айтып атасыздар. Мына мен кээде отуруп, азыр ойлоп кетип атам да. Мен аким болсом, губернатор болсом, айыл өкмөт болсом, министр болсом, там беришиге бир мектеп, анан баягы паска кеткен каракачтыктарга жакшы бир көпүрүк. Мындай ойлосом канча миллионду чапчык. Жалгыз мен бардыга балким жетише албай калышым мүмкүн. Жалгыз мага малал келиши мүмкүн, оор келиши мүмкүн. Келиңиздер программа менен зонада дагы бөлүнбөй, зонанын острый маселелерин көрөйлү. Бишкектагы. Мисалы айтты. Биз жактагы маселе ошол көпүрүктөр. В основном. Мисалы. Кара жантактын маселеси муну нар эмес же бер эмес болгон маселелер. Эгер кээ бир деңгээлде акча каражат керек боло турган болсо, мамлекет бөлбөйт, билесиңер. Болгону 100 миң сомдук сметасы болгон нерсеге мамлекет ушунга чейин бир нерсе бөлүп бербей да. Каяктан миллиондорду айтып атабыз. Ошону элчилик катары биз аракет кылып көрөйлү. Ачык айкын айтайлы. Комиссия түзүлсүн, как положено болуп эртең күнү ошол пулду расходдоо жагына. Эгер ушуга барбыз деген болсоңуздар, биз жаңы көңүл комиссиянын атасын түзүп беребиз. Сүйлөштүк. Мен суроом башкача жооп менен түшүнүп атсыз. Мен аярга акча бөлүп бериң же эме деген жокмун, мына ооруларгачы. Кээ бир оорулардын акчалары бар. Бүт бараны төлөп эме кылып. Бирок алардын таанышы жок, ошолордун жөнөкөйлүгүдөн мынабы дарыгерлер ошолордун акчаларын туура багытта колдонбой, ошолорду туура дарылап айтат. Ошолорду кароо максатында комиссия түзгөн атам. Мен акча бөлүп бериң деген жокмун аларга. Просто ошолорго кичине дем күч болуп бериңиздер деп комиссия түздүм. Ошол нерселер кадамжай официалдуу түрдө кадамжай коом бар. Борбордогу кадамжайлыктардын офиси мындай айтканда. Эгер бир баладагы эмчек ыйлабаган болсо кантип эмчек бересиң? Биз издейлүбү мына ким ооруп атат деп. Бизге кайрылгандар билет. Бизде министр да бар, депутаты да бар.
авторитеттүү адам да бар. Ар бир деңгээлге чыгып, бизче айтканда мындай эле колдонуп коюшуга жол бербей турган адамдар бар. Билген адам билет. Эгер бизге кадам жайга, коомго кайрыла турган болсо, биздин мындай бар жок нерсебиз бар. Бирок тааныш, билеш, места, больницадан жардам бергиле. Жосо ошондой. Кадам жай коомго эч качан эчким жакпар эмес. Кылат. Ошон просто билиш керек да. Азыр мисалы коп дедим, болуптур дедим. А муну кандай кылам? Мен барып издейм, эмне кылам? Оорулар бизге кайрылгандар итак эле колу бош кайткан жок. А онун башка кимдер ооруп аткан болсо келгиле деш кичине туура эмес болуп калат. Эгер билгиле кадам жайдын офиси, коому бар Бишкекте. Кайрылган болсо колу бош кайтпайт дейбиз. Азыр мына бизди тарттасың да. Мен жалпы Кыргызстандын правительствого мен кайрылам да. Груз 200 боюнча. Быйыл ар бир өлүп барган адамга 50 миңден берилет деп жарыя болуп, кече жакында бизге ушу маалымат келди. 90% берилди, 5 миллион 800 миң канча көрөчү берилип, 42 миң сом берилди деп ушундай жалган маалымат берди министрибиз да. Азыр ушу сен тартып атсаң, мен ушу министрге кайрылам да. Бул министр өлүктүн үстүнөн дагы семьясын багыбаса, уялыш керек. Алла көрсөтөт ага. Министрдин атын айтсаңыз. Кайсы министр экенин атын айтсаңыз, тууралуу коеюн. Эми Алимбеков ушундай эле. Фамилиясын керек болсо азыр мен тактап калып берем, телефонумда бар. Ошого биздин кадам жай коомунун имамидин эмеси бар да, бизде азыр документ жок мына бул жерде. Сиздер ошол кадам жайдын атынан кайрылып берсеңиздер, ушуга бизге точно отчет берип, биздин айылыбыздан эле кече жакында өтүп кеткен адам, мен именно чалып сүйлөсөм, 1000 сом эле жардам бериптир. 3-4 миң расход кылып келиптир Бишкекке. 1000 сом эле алыптыр да. А кече 2 күн алдын жанын жоготот, 5 миллион 842 миң берип, 90% груз 200-ге биз пулду берип турат. Ошого биз сиздерге сунуш кылабыз, мына жазып коюң ушуну. Эми көпүрүктүү мектеп жазбасаңыздар, ушуну точно жазып коюңуз керек. Эми баягы жетимдерге 50 миң кылып берсе, азыр көмүрү башкасы деген жардам болуп калат да. Ошого шу сиздерге официально кайрылабыз биз. Мына кадам жай коомунун атынан, Сарыбайдын коомунун атынан. Сарыбай сизге ысык саламын айтты, көбү келише албады, жумушта болуп. Эртең воскресенье болду, келишет эле бирок барды. Чоң саламын айтып, куш келипсиз деп барды эме кылды. Ошо рахмат. Аны сен өмөмүндүн эмес, прямо бияка кайрылдың да? Анда эмесе мына списокту бүтүрүп коелу жолдоштор. Анан кийин капа болуп жүрбөсүн. Сай фондунан жалгыз бала Жалалидин. Анан ошол менен Элчибек сен да чыккың эле. Ушул экөөңдүн дагы суроолору бар. Assalamu alaikum. Урматтуу кадам жай коомунун мүчөлөрү. Assalamu alaikum мамлекет. Менин суроом сизге саясийдан эмес, жеке мындай баткендин кулуну катары. Если бизде мына Москвадан жамча эмелер чогулуштар, маданий кечелер, спортивный мероприятия деп коет. Шуну өтүп калса, биз сизди как меценат катары көрсөк болобу, мындай кайрылсак дегендей. Assalamu alaikum туугандар, хуш келипсиң. Сени келишиңе биз дагы кубанычтабыз. Мен бере турган сурооду бул аке аяктан берип койду. Ошондой болсом, маданият спорт жагы. Ana şu rayonumuzun bir orta жерге ошо Милли сарай баягыдай демилге чоң өткөзө турган деген суу бар. Ошол караштан кандай болот? Рахмат, эми буюрса ошол кайрымдуулукта меценат катары жардам берүүгө аракет кылабыз. Ошол спорт жагы, маданият жагы канчалык деңгээлде пайдалуу болуп турганболсо жардам берүүгө аракет кылабыз. Жогунабыз. Madani tarafı cenabı bu bir madde bir olacak. Madde dediğimiz oldu mu? Bir soru var. İsek bana. Toğanlar hazır. Bu жерде жақсы мәселелер айтылып кетті. Мына груз 200 бойынша тура эле маселе. Бул бұнда өзүнүн көйгөйү бар. Биз ушуну топтоп биздин
Кадамжай району боюнча где-то 10-дон ашык груз 200 жүрөткөнбүз да. Ошолорду биз токтоп берели. Как официальное юридическое лицо, сиздер ошого жардам берип койсоңуздар. Кимиси алды, кимиси албады дегендей. Может, алгандар да болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк алган эмес да. Анан менин маселем спорт боюнча. Спорт денсаулыктын булагы дейт. Спорт посол мира дейт. Эми бизде жана эле айтып кеттим, көпчүлүк основной масса жаштар. Ошого сизди жеке ишкер катары эмес, как жеке адам катары, же Кадамжай коомунун төрагасы катары десем да кандай туура келеби келбейби. Ошого бир ачыгын айтканда бир сизге жардам сурап кайрылат элек да сизгечи. Ошого кандай көз карашыңыз? Мен бул жерде бир сизге официалдуу түрдө кат даярдадым да, ошону койсом. Именно ошо спорт боюнчачы. Ошого дагы бир сунуштар ушу биргелешип, биз кабарыбыз бар да, сиз Кыргызстанда көптөгөн жанагы спортивный мероприятиялар өткөзүп атасыз. Өзүңүздүн жаныңыздан да өткөзүп атасыз. Алла разы болсун сизге. Ошого биргелешип бир иш-чараларды өткөрсөк дегенчи. Москвада же Бишкекте бизден барып, сиздерден келип дегендей. Анан дагы бир көйгөй, бизде мына Москвада көк бөрү боюнча жаңы эле команда түзүлдү. Кадамжай районунун командасы дагы бар, Баткен областынын командасы дагы бар. Экөө биригип мындай. Ошого балдарыбыз жакшы даярданышып атат. Бир маселе ушу форма маселесинде. Эми кичине эле сумма болушу мүмкүн, бирок ошого жетише албай жатабыз. Ал форма Кыргызстанда болот экен, только ошол жактан заказды алдырыш керек экен. Ошого бир макул көрсөңүз, же бир жол жобосун айтасызбы кандай? Ошол мен айтайын, рахмат. Рахмат, жанагы акалар, эжелер аз эле калды окшойт. Эгер туура көрсөңүздөр, мен сиздерди бу жерде сиздердин сурооңуздарга жооп берип бүтүрөйлү, анан кийин буюрса дальше кетейин. Москвадагы эң эле чоң көйгөй бул чындыгында өлүктү алып кетүү. Өтө чоң көйгөй. Bunun üstünden buna aytıp kança sayasat kılgın hareket kılışıp atar. Ölüktün üstünden payda körüyorum degenler olup çıkıp atar. Bunu körüp atabız. Sizler de körüp atasızlar. Бұл азыр мына жазуу мен сенен да бу жерде чыгып алып жанагы мага кагазыңызды бересизби, мен бардык суроону мен жазып алганыңызды бететкедим. Же видеону бериңиздер, же кагаз суроолорду бериңиздер. Мен ар бирге официалдуу лицо боло турган болсом, бир ручканы эле сыясы кетет. Сурап коюңба, тактап коюңба. Ого биз жумот эмеспиз, аркасынан түшүп билип беребиз. Груз 200-ны ким алды, ким алган жок, канча бөлүндү, ошого жараша анан кийин сиздер бу жердеги Кыргызстандын биякта жүргөн мигранттар катары кайсы азамат туруп 4-5 миллион бөлүп бу жердегилер бардыгы өз пулу менен жөнөтүп аткан болсо, сурап спрос кылганга окуп аласыздар. Экинчиси жанагы волейбол, футбол, көк бөрү маселесиде жардамдашабыз, аракет кылабыз. Себебинде мен дагы айтып атпайм, мен наемный адаммын. Бул кишилер бүт отуруп алып, бизде ордо кеңеш бар, жана 27 адам. Так, биздин суммабыз бар экен кассада. Бирок ушундай да расходубуз бар экен. Буну мындай кылайлы, буну мындай кылайлы деген кеңешибиз болот. Мен буну ортого салып, аракет кылам. Эч болбоду дегенде жардам берип, ушу эми башталып келаткан коомго ушундай түрткү